Заявление жазбайым деген чечимизден кайтпайсызбы? Ооба. 3 баласы бар. Аябатам. Мен аны жумуштан кетиргеним эле ал үчүн чоң жаза. Өз эркиңиз. Мейли, жакшы алыңыз. Жакшы барыңыз. Ал акчалар менин шкафымда кайдан пайда болуп калганын билбейм. Ал мени ууруда ойлоп калды. Ой, Айсулунун кылганы да. Несі түшүнүксүз? Өзүң айтпадың беле мени жек көрөт деп. Жанталашып жумушумду тартып жибербейин деп атат да. Балдарыма эми не деп айтам? Мен аларды квартира таап көчүрүп кетем деп койгом да. Илабачы. Алар мени күтүп атышат мени. Баарын кылган жанагы Турсун, жек көрө башол Турсунду. Акмак. Эмне кылам? Квартирам жок, акчам жок. Илабачы болду. Түшүнөм сени. Çalıştım da kişini. Daima geç geçemez bile. Мен жумуштан чыгарып салышты. Çağırıp salıştı. Ha demek sen bu үйдің ақшасын бермейді екенсің de? İyi bassa dese. Başka kvartira taptım, göçüp ketem demedin bile. Бар, оқатыңды çok çamadanға. Бар ғой. Менің балдарымдағы оқаттарын çoğultu alıp uçup кетішті. Мен соқ-сойтып, жалғыз таштап қойып, мен аларға керегім бар мı? Мен emне қылып атам, қантып атам, emне оқат қылып атам, керегі жоқ аларға. Бақса деймін да, аларға мағ шоғын қақпаш кетпірді, emне керегі бар, бар. Мириci. Hazır. Алло, скорая. Эже, сизге азыр тынчтык керек. Кыймылдабашыңыз керек. Стресс болбошуңуз керек. Денедеги ар бир оору ачууланганга таасир берет. Ошондуктан жаман нерселерди ойлонбой, жакшы нерселерди ойлонуп кейибешиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Сизге азыр кандай кам көрүү керегин кызыңызга түшүндүрүп коем. Мен кыз эмесмин, квартирантымын. Анын үстүнө жакында кетип аттым эле. Sen бұл жерде қал. Мен саға төлеп берем. Болобу? Болот эже. Кандайсыңыз? Келиңиз. Азыр эми тамактаналы. Мен ешқашан ушинтип жалдырап жатып қалам деп ойлоп тұрмын. Тааныбаган адамдын кароосуна сар болуп. Миреже, врач сизге эмне деди? Жаман ой ойлобо деди. Баары жакшы болот. Көрөсүз го? Келиңиз эми тамак жейле. Мен мындан ары сенден жашыра албайм. Мен азыр башка аял мененмин. Анан азыр сага акча салууга мүмкүнчүлүгүм жок. Ишим оңолор менен баштагыдай эле балдарга акча жиберем. Болду, жазба мага. Мына ушинтип таза абада тез-тез чыгып дем алып турсаңыз, тез эле айыгып кетесиз. Балам үйлөнгөндөн кийин таптакыр өзгөрүп кетти.
Mağa деле андасан деле келип калды. Аялы, терс мүнөзүн көргөзүп. Анан бат эле чет мамлекеттин үй алып көчүп кетишти. Мен аябай жалдырап, ай мени жалгыз таштап кетпегиле деп жалынсам да болгон жок. Бул жерде жакын деле тууганым жок. Деги эле уруктукум аттуу калган жок. Балам, мени ушинтип шорлотуп кетти. Эже, келиңиз отуруп. Терең дем алабыз. Эже, дагы бир жолу. Аз мен сизге суу берем. Эже, сиз баарын кечиришиңиз керек. Баары бир. Билем, алар таптакыр туура эмес кылышты. Бирок сиз кечирбесеңиз, бул оору сизди түбүнөн кемирип жейт. Сиз алардын кылганынан өйдө болушуңуз керек. Сиз падышасыз. Падышадай өкүм чыгарышыңыз керек. Мына карасаңыз. Балдарым, мен силерди кечирдим. Сен күйөөңдү кечирдиңби? Түнү бою отод ойбоздоп, кочуштап дары ичип атканыңды эмне көрбөй билбей жүрөт деп атасың. Чын эле. А келиңиз чогуу кылабыз. Кел. Турсун, мен сени кечирдим. Балдарым, мен силерди кечирдим. Келиңиз дагы. Турсун, балдарым, мен силерди кечирдим. Апа, мен силерге эртең акча салам. Ой, акчаңды кой отурчу балам. Өзүң качан келесиң? Балдарың сени сагынып жаман болуп атышат. Каникулга тарагандан бери кубангандын ордуна кайгырып Апа, мен деле аларды аябай сагындым. Азыр барып бычактагым келип атат. Мирежени кантип таштап кетем? Азыр кайра чалам апа сизге. Балдарың каникулда бул жака келсин. Чын элеби? Сизге тынчтык керек да. А мен балдарым тынчтык эмне экенин билбейм. Ой, мен эми өлүк эмесмин го. Таптакыр жымжырт болчудай. Жакшы болуп калдым го. Андай жымжырт тынчтыктын кереги жок мага. Рахмат эже. Tamam size. Tamam zıpsıla. Tamam ketken turayısın. Апа, биз сизди аябай сагындык. Апа, биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Жок апа, биз сизди көбүрөөк жакшы көрөбүз. Жок, мен силерди көрөм. Жок, биз сизди көбүрөөк жакшы көрөбүз. Canım. Бул меникиdir. Мага жесе жерсиң. Жерсиң. Анчы, ушул күндөгү мен колум катты толгоп койсом, ай болбай деп. Ошондон кийинчи менден алыстап
Ана менден коркуп качталар. Ой азамат десе. Тилек, мен сага канча айтам мушташпа деп. Тилек. Ана өзү мушташпай элеми? İç oy. Кел чай ичке. İç oy. Çay iç oy. Бул жерде сиз билесизби? Кыргызстан дүйнөдөгү туристтер келгиси келген мамлекеттердин арасынан топ-5 өлкөгө кирет экен да. Аябай жакшы кубанычтуу жаңылык экен айыма. Эже. Билесизби мен кандай гана бактылуумун? Bilesizmi? Men dağı. Mende köpten beri mınday sezim bolgan emes. Чын элеби? Bilesizmi men azыр emden oylap turam. Balдар okusun бүтүп atat. Bul jaka kelse, barыбыз чогуу болсок, үйгенин силерге да жакшы, менден солугум үчүн да жакшы болот. Эже. Рахмат эже, рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Акылай. Акылай. Дилбара. Алло, Алло, Акылай, бул мен Дилбара Урматовна. саламатсызбы? Акылай, сен мени кечир. Ушундай болуп калганына. Баарын кылган Айсылуу экен. Дилбара Урматовна, баары жакшы. Сиз күнөөлүү эмессиз да. Акылай, мен сени кайра салонго чакыра албайм. Себеби башка кызды алганбыз. А бирок менин жакшы таанышымдын швейный цехи бар. Ошол жака тез арада жакшы специалист, администратор керек болуп жатыптыр. Мен дароо сени сунуштадым. Сен сөзсүз бул жумушту өздөштүрүп кетесиң. Анын үстүнө тигүү жөндөмүң да жакшы. Мен билбейм эже. Акылай, ал жердин шарты абдан сонун. Акчасы да жакшы. Макул болгонуң туура. Эже. Мен ойлонуп көрөйүнчү. Эмнен ойлоносуң? Макул де. Дилбара жаман ишти сунуштабайт. А сизчи, сиз кантесиз? Мен кантме келем? Көрүп турбайсың? Коюп турбайбы? Мага эми күндүр түндүр няньканын кереги жок. Сенсиз деле жашагам. Болуп атабы? Ооба, Апай Викторовна жакшы эле болот. Азаматтын аракетин жакшы. Алло. Бардык рулондорду цехке жеткириш керек. Анан даяр товарларды заказчикке алып барышыбыз керек. Хорошо. Апа, кандай? Кандайсың? Апа, кандайсың? Докладываю. Балдардын курсактары ток, кайгылары жок. Сабактарын баарын окуп бүтүштү. Насыр муунга бөлүп окуганды үйрөндү. Апа, сен эле мен мектепке барып окуйм. Окуйсуң. Жүргүлөм. Апа, кафеде алып келесизби? Жүрү ойгула, мен чай коеюн, чай ичели. Тоюп калдым. Йоо, мен да тойдум. Тойсоңор баргыла, бар кой, бар. Рахмат. Бар дамдооптур. Бир аздан келип, идиш жууп коем. Бар. Бар. Апаң кандай? Бул жака келмей болду? Кайдан эже? Ал айылды аябай сүйөт. Айылдан алып кетиш оңой эмес. Анын үстүнө иниси келип, эркектин жумушун жасап жардам берип атат. Андай болсо жакшы болуптур. Акылай. Мен сага ушул квартираны энчилеп берейин деп чечтим.
Коюңузчу эже. Мен ала албайм. Неберелериңиз, балдарыңыз келет да. Балдардыкы баары бар. Алардын өз жайы, өз үй бүлөсү бар. Эми силер мага үй бүлө болуп калдыңар. Силерден башка эч жакыным жок. Жакшы эже. Эң жакшы. Бул ички тигиштерин бир аз кыматтап тегип койсоңуз. Макул. Салам. Бул сага. Аябай өзгөртүрсүң. Жакшынакай болуп. Начальницасың го? Жок, швейн цехтин администраторумун. Азамат. Менде дагы баары жакшы. Кандай десем, эми чакан бизнес. Кичине көтөрүлүп дегендей. Эмнеге келдиң? Кандай десем? Тиги аял менен болбой калды. Ал мени акчага отурусуп кетти. Бирок мен силерди издедим. Тааныштардан, достордун баардыгынан сураштырдым. Апаңдыкына барсам, үйгө жакын жолотпой калып чыкты. Эмнеге издедиң? Түшүндүрчү. Мен силерди сагындым. Сени, балдарды. Келейин деп такыр келе албадым. Балдардын сага кылган мамилеси түз. Албай бир силердин атаңар, сыйлашыңар керек деп айттым. Демек, мен аларды барып көрсөм болот экен да, туурабы? Албетте болот. Сен чоочун киши эмессиң да. Сен мени кечирдиң да. Мен сени убак эле кечиргем. Акылай. Эгерде экөөбүз башынан кайра баштап көрсөк кандай болот? Кечирим башка, ишеним башка. Кечирип кой, мен кетишим керек. Кызым, Alo апа, даярсыңарбы? даяр болуп калдык. Тез даярдангыла, тайнеңдикине барабыз. Макул апа.